Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бир нече китептердин автору болгон новатор Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебиндеги бүгүнкү өтүлүүчү темабыз үй бүлөдө балдар менен акылдуу китептерди окуу, талкуулоо жөнүндө. Үй бүлөдө балдар менен чогуу, бийик ойлорду жазган китептерди ар убакта бирок системалуу окуу, талкуулоо өзүнүн эң жакшы жемишин берет. Мисалы, ой гүлдөрү китеби ар бир үйдө болсо максатка ылайыктуу. Даанышмандар адамдын мына бул 14 сапатка эгедер болуусун айтышкан экен. Биринчи бул сабырдуулуктун ээси бол. Ашыкча өлчөмдө жеп ичпегин. Ушундай кылсаң гана өз пикириңе эгедер болосуң. Жакшыраак, тереңирээк ойлоносуң. Унчукпу? Өзүнө жана башкаларга пайдасы тийбей турган сөздөрдү сүйлөбөгүн, эзмелик кылбагын. Тартиптүү, тыкан бол. Ар бир нерсенин өз орду жана ар бир иштин өз убактысы, сааты бар. Бийик сапаттын ээси бол. Жасай турган ишиңди оболу жакшы ойлонуп, бир чечимге келгениң. Андан соң ал ишти эч бир кемчиликсиз аткаргын. Үнөмдүү болгон, ысырапкерчиликтен сактангын. Аракетчил, тырышчаактыктын ээлеси бол. Убактыңды бекерге өткөрбөгүн. Пайдалуу иштер менен алек болгун. Керексиз иштерден колуңду тарткын. Калыстыкты, тууралыкты туу туткун. Ар дайым туура сүйлөгүн, туура иштегин. Арам ниеттен өзүңдү сактагын. Дилиң таза болсун. Акыйкатчыл болгун. Чынчыл, ак сөздүү, айкын сүйлөгүн. Токтоолукту сактагын. Ар кандай нерседе орто абалды кармагын. Чийинден чыгып кетпегин. Бир адамдын ак эместигин эң жакшы билип турганыңда дагы андан өч алууга умтулбагын. Өзүңдү кармай билгин. Адал мүнөздүү болгун. Азат боюңду кийим-кечек, үй жана башка нерселериңди ыплас кылбай, таза кармагын. Тазалыкка дыкат койгун. Жүрөк көтөрүмдүүлүгүңө эгедер болгун. Ар да кандай арзыбаган майда чүйдө нерселерге кайгырып, ден соолугуңду бузбагын. Назик болгун. Жеке өзүң түгүл башкалардын тынчтыгын дагы кандайдыр бир кооптуу коркунуч алдында калтырбагын. Ар дайым намыстуу болгун, маанисиз жолго түшпөгүн. Адептүү болгун, тарбиялуу аалымдар менен билимдүүлөрдөн өрнөк алган, көңүл жубатаар, кайрымдуу, жумшак сөздүү болгун. Өзүңдөн өйдө тутпагын. Жөнөкөйлүк эң жакшы сапат экендигин эсиңден чыгарбагын. Кең пейилдик өзүнчө эле бир улуу күч, кудурет. Бул кубатка эгедер болгон адам байлыкка, адамдардын мактоолоруна же кемсинтүүлөрүнө эч качан маани бербейт. Турмуштун өзгөрүп туруусуна деле эч качан кайгырбайт. Ошондой эле дүйнө мүлк көп болсо ага манчыркап кетпейт. Текеберсинип дагы кетпейт. Калайык журттун мактоосун түк да сүйүнбөйт. Ар дайым бир абалдан өзгөрбөй, өз нугунда өз даражасын жана кадырын сактайт. Кайраттуулуктун ээси бол. Түрдүү, кооптуу коркунучтарга кабылганда адамдын өзүн өзү эч нерседен коркпой кармай билүүсү каармандык болуп саналат. Бул асыл сапат адамды ар түрдүү коркунуч учурунда ылайыксыз иштерди жасап коюудан сактайт. Жумшактыкты туу туткун. Ачууланган чагыңда өзүңдү кармай билгин. Жумшактык эң жакшы сапаттардын бири. Каары келген кезде өзүн кармап, жини келген маалда тынч олтуруп калуу ар кандай адамды өтө көп коркунучтуу, кооптуу жамандыктардан сактайт. Назик, кичипейил, элпек, жумшак көңүл адамдарды ким болсо да жакшы көрөт. Буга бир мисал катары бир падышанын жанында өзүнүн уулу менен кызматчысынын уулу жанаша отурган эле. Падыша өз уулуна сурап калат. Уулум, чыныңы айтчы, сен бул дүйнөдө эмнелерди арзуу кыласың? Көңүлүң эмнелерди каалайт? Анда падышанын уулу:
Дүнүйө мүлкүмдүн көптүгү менен атагымды жайылтууну, анан дагы ар дайым шарап ичип, аңчылыкка чыгып, рахат жыргалда жүрүүнү арзуу кыламын деп жооп берди падышанын уулу. Андан соң падыша өз кызматчысынын уулунан сурап калды: "Туурасын айтчы, сенин келечектеги арзуу тилегиң эмне?" Кызматчынын уулу өтө кичипейилдик менен: "Абийирдүү, кайрымдуу, мээримдүү боорукер болуп, калайыкка кызмат кылууну, жамаатка пайда келтирүүнү, жаамы журттун сүймөнчүлүгүнө айланып, алкышын алууга татыктуу болууну каалайм" деп жооп берди. Мынакей урматтуулар, бүгүнкү тема менен дагы таанышып алдык. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар, өз пикир оюңуздарды калтырсаңыздар болот.